Заман талабына ылайык коомчулуктун билим алуусуна ар тармактан чоң мүмкүнчүлүктөр жаралып жатат. Улам убакыт өткөн сайын дээрлик бардык мекеме ишканалар санариптештирүүнү колго алуу менен маалымат электрондоштурулуп келет. Бул албетте коомчулуктун иш алып баруусуна, ошол эле учурда маалымат алуусуна алда канча жеңил. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы облустук китепканада да санариптешүү иштери окурмандар үчүн бир топ алгылыктуу иштерди жасап жатышат. Айтсак, жакынкы күндөн баштап китептерде QR-код аркылуу окуу жөнгө салына баштады. Жана бул албетте окурмандарга ыңгайлуу экендигин атайын адистер айтып өтүштү. Бүгүнкү күндө бардык эле мекеме ишканалар сыяктуу эле китепканадагы санариптешүү жолунда бүгүнкү күндө биз электрондук фонтубузду түзгөнү аракет кылып, китептерибизди заманбап ыкмада окурмандардын шартына карап окутууга кызыктыруунун аракетиндебиз. Биз былтыркы жыл болуп калды, жакшы самал баштаганбыз. Китептерибизди QR-код аркылуу окуй турган кылып, бизде санариптеш оцифровкадан өткөн китептерибизге QR-код коебуз. QR-код аркылуу окурмандар өзүнүн шартына жараша телефон аркылуу эле китепти көчүрүп алып, QR-код аркылуу өзү каалаган убакта, түнү деле күнү деле өзү каалаган жерде телефон аркылуу окуй берет. Биздин азыркы күндө QR-коддон өткөн китептерибиз бул Ош боюнча биз көбүнчөсү мекен таануу жаатындагы китептерге басым жасадык. Алгачкы окурмандарга мекен туурасында жазылган кыргыз элинин белгилүү акын жазуучуларынын чыгармалары, китептери QR-код басылып даяр. Аны ар бир эле окурман өзүнүн уюлдук телефону аркылуу ишке ашырып, окууга болоорунда көргөзүп беришти. Бул биздин мобилдик китепкана деген, бул жерде азыр биз азыноолак эле түрүн койгонбуз. Мына Ош боюнча маалымат, көбүнчөсү Ош боюнча маалымат. Бул жерде биздин китепкананын өзүнүн электрондук, то есть оцифровкадан өткөргөн китептеринин жеке QR-коддору бар моундай ар биринде. Ошол QR-код аркылуу мисалы Курман Жандатка жөнүндөгү китепти QR-код аркылуу телефонго көчүрүп алып, PDF форматында телефондон окуганга ыңгайлуу. Мындан сырткары азыр бизде жалпы 500дөн ашуун санариптештирилген китептерибиз бар. Бирок бул жерде автордук укукту дагы эске алабыз. Ошон үчүн биз азыр мекен таануу жаатындагы Ош боюнча, Оштогу атактуу адамдар, ошолор боюнча китептер азырынча ушундай санариптен өтүп биздин базабызды түзүп баштады. Биз буну жаңы баштадык, жаңы самал. Бул мисал катары көрсөтүп берели. Телефондон иштөө оңой. Бунун камерасын ачып эле, мына QR-кодго алып келсеңиз, мына ссылка чыгат. Ссылка менен мына китептин санариптешкен PDF түрүнө келебиз. Курман Жандатка китеби чыкты. Мына биз буну мындай кылып санариптен өткөргөнбүз. 30 турган китеп экен. Мындай барактар ачылат. Ошол жерден эле PDF форматында үйдө отуруп эле телефондон окуса болот. Санариптештирүү иштери жолго коюлгандан тарта китептерди электрондоштурууда заман талабы. Атайын айты кызматындагы адистер китепканадагы китептердин алгач автордун уруксаты менен QR-кодун жайгаштырышат. Китепти сүйгөн окурмандар үчүн мындай ыңгайлуу мүмкүнчүлүк биринчиден убакытты үнөмдөйт жана каалаган жерди ачып окууга шарт түзөт. QR-код жайгашкан бардык китептерди биз бүгүнкү күндө китепканадан уюлдук телефонго жайгаштырып окууга болот.